Assalamu alaikum ustoz, biz жолдошум экөөбүз турмуш курганыбызга 5 жыл болду. Жолдошум жакшы керектүү нерселеримдин баарын камсыз кылып берет, ата-энемде да жакшы мамиле кылат, бирок мени жанына жаткызбайт. Баардык бале төшөктүн бөлөктүгүнөн башталат. Төшөк жөндөн жөн бөлүнбөйт. Аялга жакшы сөз айтса, укпаса, кунт койбосо, кулак түрбөсө, мамилесин оңдобосо, анан биринчи маселе төшөк бөлүнөт. Төшөк бөлүнгөндөн ысыктык кетип баштайт. Эң биринчи ортодогу шайтандын шапалагына жол берүү төшөктү бөлүп жаткандан башталат. Аял эркек бөлүп жатканда бул мындай амал, бирок көпчүлүк эркектер же аялдар буга маани бербейт. Кандай эле мен былтыркы жылы сабакташ жерде айтканмын, кыз баланы эс тарткандан баштап бөлөк үйдө жаткызган жакшы эмес, ошондон бале башталат. Кыз бала тууганын үйүндө да калбасын. Өтө зарылчылык болсо бир жөн ата-эненин үйүндө жатсын. Ата-эненин үйүнөн бөлөк төшөккө жатып көнүп калган кыз эртең жеңил ойлуу болуп калыш коркунучу бар. Бул ошондой эле маселе, туугандар көңүл бургула. Азыр мына мигрант болуп башка жакын туугандары улуу сөз уят жок, зордук зомбулукка жол берип коюп атат. Же мен жалган айтып атамбы? Этият болуш керек. Машинеңизди тууганыңызга ишенип тапшырбайсыз. Бир жерге коюп, анан кызыңызды машинеден арзан көрүп атасыз, туурабы? Бирок машинесин тууганына тапшырбайт. Кой, бул билем да энимдин мүнөзүн деп. Бирок кызын тапшырат да. Биз кыздарга унаачалык мамиле кыла албай калдык, бир туугандар. Ачык акыйкат бул. Бирок мени жанына жаткызбайт дейт. Күйөөсү жаткызбайт экен. Өзүнө керек учурда гана жанына келип, кайра өзүнүн төшөгүнө жылып кетет. Түшүнүктүү. Жөөттөрдүн амалына окшош кылат экен да. Таза кезинде келип, шахваты козуп калган учурда келип мамилесин кылат экен дагы, этеккир баш келип бөлөк жатат. Бул жөөттөрдүн иши. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана мусулмандар Меккеден Мадинага көчүп келгенде, аял кишинин этеккири келип калганда булар сарайга чыгарып коет эле. Бүгүнкү күндө карап, дагы кимдер кылат десем, могу Непалда ошондой кылышат экен. Этеккири кирген сарайга алып кирип коюшат экен булар. Өзүнчө. Көргөнсүз да? Ошол сыяктуу бул жөөттөрдүн иси болгон. Анан ошондой түшүнүк калыптанып калган Мединадагы жана Аус менен Хазрач урусунда дагы. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошону караңыз, сөз менен иш жүзүндө жеңген да, канткен? Айша энебиз этеккири келип турган учурда суу берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам суу бергенде, анан Айша энебиз ичкен да бир жеринен. Пайгамбар сууну алып туруп, ошол Айша энебиз ичкен жерден эрдинен тийгизип ичкен. Ана сизге романтика. Ромео Жилетте сууда эле ойноп калышат да. Суу кечип эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сүйүн алабыз да биз. Я Расулалла, мен хайз элем дегенде, бул хадис сонан Даракутни келет, лейсат хайдатуки фи фамик. Хайзың сенин оозуңда эмес дейт. Мага чейин ичкине чейин оозун жууп тазалаган болгону, жанагындай түшүнүктүү, калпыз, туура эмес түшүнүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жойгон. Түгүл, сиз буякта туруңуз. Бирөө 2 же 3, 4 аял алса, көп аял ала турган болсо, адилеттүүлүктүн шарттарынын бири аялынын биринчи аялынын кезеги болуп калса, экинчи аялынын кезеги бүтүп, биринчи аялынын кезеги келип калса, этеккир болсо дагы келип